Урматтуу теле көрүүчүлөр, жогоруда сиздерге убада бергендей эле биздин студиябыздын меймандары дагы куттуу студиябыздан орун алган учуру. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу аткаруучу Болот Токтобаев жана жубайы ырчы сүйүндүү Анарбаева бизде конокто. Кутматаңыздар менен. Кутматаңыздар менен. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кош келипсиздер. Алгач агай сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жакында эле мына ушул ардактуу наамды алдыңыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген. Бир жолу мен маэстро Рысбек Жумакунов агайыбыз менен сүйлөшүп отуруп, Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын алганда, агай сыйлык алган кандай экен десем, ой билбейм, ошол асманда эле учуп жүрөм деп айткан бар эле. Сиз үчүн кандай болду? Сыйлык алуу кандай экен? Сезимдер менен бөлүшүңүз. Кубанычы чоң, албетте. Кубанычы чоң, жакшы. Мындай кесир сүйлөгөндөй болбойлу, анткени мамлекет баалап, Кыргыз эли баалап атканын белгиси бир чоң дем күч болот экен. Бирок мен бир көбүрөөк жоопкерчилик артынгандай сезилип атат магачы. Дагы жоопкерчилик ошол сезилип атат да. Эң сонун бул да бир улуулуктун белгиси болуш керек айда, Анан агай, мына чыгармачылык албетте кичине кезиңизден тап коюп, кичине кезиңизден ушул чыгармачылык жолго чыйыр салып келатасыз. Бирок ушул эмгек сиңирген артисти наамына чейин өзүңүздүн бир басып өткөн жолуңузга кылчайып карап көрдүңүз. Канча жолду басып өтүптүрсүз? Артка кылчайсаңыз. Бул абдан мындай маанилүү суроо болушу мүмкүн, бирок мен жооп бере албайм. Эң сонун. Анткени эми бул суроо эмес, жалпы жондан бул 100 жыл, 150 жыл жашасаң деле дейт, өмүр кыска деп айтылат экен да. Жакшы. Ал эми эмгектен бааланат, анан бул суроого мен так жооп бере албадым. Дем берди деп калдыңыз. Мындан ары да буюрса сизден күттүм сени, сагынарым сыяктуу сонун оомдорду күтөлүбү агай? Албетте, буюрса. Эми аракет кылам деп айтайынчы. Анткени мен сөзсүз ушундай чыгарам, ошондой ырлардай деп айтуудун өзү туура эмес да. Буюрса. Мен аракет кылам, буюрса. Жакшы. Болгону мага ошол аракет кылуунун иштеш керек экендигинин бир жоопкерчилик дагы тагынгандай, артынгандай болуп турам да. Дагы чоң жоопкерчилик жүктөлөт. Баягы сиз айтылат эмеспи, бир убакта ушул Болот агайыбыз аябагандай жакшы чыккан, теледен эч качан түшкөн эмес, адамдардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон сонун обончу аткаруучу элеңиз агай. Анан эле бир убакта чынында жок болуп кеттиңиз. Же сиз көрүүчүлөрдү сагынтканды жакшы көрөсүзбү, же бир башкача бир кандай десем, жашырган дагы бир нерсеңиз барбы, элдерге айтпай жүргөн? Жок, айта турган нерсе бул. Биринчиден ошол мен жаңы чыккан убакта биздин акыркы мындай баягы социалисттик коомдун бүтүшү болчу да. Ооба. Анан коом алмашкандан кийин бир топ ар кандай ырчы чорчулар чыккандан кийин биринчиден мен ар кандай шарттар менен чыга албай калдым, экинчиден мындай дебей эле ошолорго убактылуу жол берип турушка да туура келди да. Анткени ошол маалда кошалар менен жарышып чыгыш биздин анын өзүнчө бир шарттар пайда болуп калган да. Ал шарттарга мына жаңы мына коомго анча даяр эмес элем мен ошондо. Жакшы. Бул бир. Экинчиден бунун баары эле ошол баягы буйрук, насип деп айтылат да, чындыгындачы. Эң сонун. Баягы күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат деп дагы айтат Кыргызда. Албетте сиздин мына ушундай ийгиликке жетишиңизге жубайыңыздын бир чоң салымы бар деп айткыбыз келет. Анан бүгүнкү күндө Сүйүнбү эженин дагы аткаруусунда сонун ырлар чыгып, эл Сүйүнбү эженин үнүнө бир багынып берип атат. Радиолорго, телелерге барган жеринен мына ушундай сонун үнү бар экен, ырдатыңыз деп сизге көп кеңештер айтылып атат. Чыгармачылыкка аралаштыңыз Сүйүнбү эже. Сиз дагы Болот агайдын наамына кубанып турсаңыз керек. Албетте кубанып турам. Канча жыл мына ушул чыгармачылыктан өзүңүз алысыраак болдуңуз сахнада? Сахнадан бир 10 жылдай, 13. Бүгүнкү күнү жакшы дем менен аттанып атасыз. Эми аял кишиники ушундай экен да, ортосунан чоңураак тыныгуулар болуп турат экен. Менин оюмча алар жакшы эле көрүнүш деп ойлойм, Келиңиз эми агай, ушунча аккордеондо асынып келгенден кийин элиңиз дагы сизден бир жакшы ырды күтүп атса керек. Кайсыл ырыңызды аткарып бересиз? Анда жакшы болот. Мен Молдобаш Сарыбай уулу деген акын болгон экен. Бул Жеңи Жок атабыздын замандашы, экөө чогуу жүргөн, изөңгүлөш достор болгон экен.
ошол өз мезгилинин учурунда сабаттуу жазма акын болгон. Ошол кезде Наманган, азыркы Өзбекстанда караган Наманган областында Молдо Кыргыз деген чоң медресени бүткөн, ошол өз учурунда билимдүү жазма акын болгон экен. Ал кишинин китеби чыккан Абак дептери деген. Ana ошол китебинде жалаң насыятырлары, ал Молдода. Арасында өзүнүн тагдырына байланыштуу жубайын арнаган, бирок кандайдыр бир себептер менен жашабай калышкан экен. Ошол ошол жубайын арлагандарга оон чыгарган элем мен. Бул баягы элдик маанайда биздин баягы фольклордук. Анан ошого мен ушу элдик маанайда оон чыгарган элем. Ошону мен элдерге тартуулап койгум келип турат. Буга чейин, мага чейин дагы мен 1-2 жыл ырдагам, андан кийин Токтобек Асанали ырдап чыккан. Ошону мен бир өзүм тартуулап койсом. Ошол естик. Ушул асманда не болгондугун айтайын, адамда сүйгүл жолуна болгондугун айтайын, ашыктыктын алтын кушу болгондугун айтайын, ашыктыктын алтын кушу болгондугун айтайын, багында көк менен болгондугун айтайын, ишире тулуп ак сүйүүгө болгондугун айтайын, кызыктыктын күмүш кушу болгондугун айтайын, кызыктыктын күмүш кушу Tapsam ılayı aycılık jollarım var, ay biriri sulunu amanat can gözüm var, ayda gelmez şaşlıkına ağırdan doğrusun var, ayda gelmez şaşlıkına ağırdan doğrusun var, ünümün tapsam cebine günçülük cirgenim var, biriri sulunu kuk verip suyum var, ünde gelmez şaşlıkına günlükte doğrusun var, ünde gelmez şaşlıkına altın dolu aşıngan aylantıp koldan alınma ağırdan zülgülüm akırım barıp salgınlar aldımdan çıksan oy verir kalandım deşinde kaldım aldımdan çıksan oy verir kalandım deşinde kaldım Başbakanından keyin, köpçülüğü bildirmey, başbakanından keyin, bayqamaqsan bolsun da, bolqulay eli saçın, bayqamaqsan bolsun da, bolqulay eli saçın, Elçinin bozuyun, açpağanından keyin, karbalasa bay bolsun, taptağanından keyin, uhtap ketken ekende, kalaqtanğanından keyin, Yegenemenin sınımı, tenginin vardaymırımın, sünnettim aytış kuyinişa, süyüktüm senin sınımın, aylandı jürüm tavalbayda, aytkanda sağa jürüm, aylandı jürüm tavalbayda, aytkanda sağa jürüm, Akşınqar salsam ördüğüm, aylanım çuvalgan çok, azarı düştü suyunu, yar sözümde жалған жоқ, айланы өтті жаштығым, маған сен арман қалған жоқ, айланы өтті жаштығым, маған сен арман қалған жоқ. Өкшінқар салсам ақ бөлек, өкірек ұшып
алған жоқ үйті күштің ашықтың көп сөзінде жалған жоқ арматпады жаштық саған сені арман қалған жоқ арматпайды о жаштық саған сені арман қалған жоқ сені арман қалған жоқ арматпады жаштық саған сені арман қалған жоқ арматпайды о жаштық саған сені арман қалған жоқ сені арман қалған Бали, баракелде, бар болуңуз агай, талантыңызга таазим. Бар болуңуз, бар Көп болуңуз. обончулар менен маектешип калганымда айтат да, мына ушул чыгармачылыкка бир кезде көңүл бурулбай, ушул обончулук солгундай баштаган учурда жаңы муун менен мурунку муундун ортосундагы көпүрө болгон обончулардын бири Болот Токтобаев депчи. Мына ушул эмгегиңизди абдан баалап обончулар жакшы баа берип келишет. Ал эми мына ушул обончулук өнөргө баш бакканыңыз тууралуу кеп кылсаңыз. Өнөргө биринчи алгач киргеним эми биринчиден сөз немеден башталат да. Мен ошол биринчи атабыз комуз жакшы четкен, жакшы ылдаган оолдор бар. Анан ошол үйдөн комузду угуп жүрүп, комузга ошол баягы кандан болот. Анан угуп жүргөндөн улам ошентип башталып, анан комуз четип үйрөнүп калдым 4-классыман. Ырдап комузда күүлөрдү четип жүрдүм. Андан кийин мектепте ушу 9-классыга келгенде бир агамдын аккордеон алган экен, ошону көрүп аккордеон деген да бир жаңы башка дүйнөгө келдим. Ага сен обончуга ырдыкчумун билчүмүн. Анан аккордеон үйрөнүп абдан катуу кызыккан. Үйрөнгөндөн кийин эле ошо алга кадамдарым ошол атамдын бир сөз ар дайым ошо бүгүнкү күндө да ыраазымын. Балам жакшы обон чыгаргың келсе, жакшы акындардан сөз изде дечү да. Ошол мага өтө чоң жардамда тийди деп ойлойм. Анткени ошол поэзияга да биринчи жолу ошондо киришим, китеп барактап, ырларды ошону мындай бир талдап дегендей. Ошентип алгачкы кадам ушинтип башталган. Жакшы. Алгачкы жараткан обонуңуз? Алгач жараткан обонум эми баягы бир аз майда чүйдө ондор жаратып жүрдүм бир-экин. Анан эле ушу мага бир бала кезимде таасир эткен окуя болуп, биздин апабыз мен 5-классымда өтүп кеткен. Ошолго байланыштуу агам бир аз кечирээк келип, ошол агам аяй берчүм да. Ошол сезим мени көп жылдар жашап, анан 9-классымда келгенде бир китеп магазинине кирип, Аралжыда. Ошол китеп барактасам өкүнүү деген сөз туруптур. Аттиңай ошол күнү эрте келсем, акыркы керезиңиз угар белем. Энеке көз жумарын эгер билсем, кеч калып көк жыл аяк тебер белем деген. Ошол агамдын ошол сезими менин жүрөгүмдө тургандай болуп, ошол кыйналып, ошол аябай болгон ушундай бир сезимдер менен ушул текстти алып эле ушул менин алгачкы элге да жаккан обонум чыккан. Ал өкүнүү деген ыр темасы, анан сөзү Тынчтыкбек Нурманбетов деген жакшы акындын сөзү. Бул ошо ортодо чоң тыныгуу болуп калды деп айтып атабыз агай. Ошол чоң тыныгууда шакирт устат деп коет же деги ушул өзүңүздүн тарбиялаган окуучуларыңыз болдубу деги? Эми атайын мени сен тарбиялайынчы деп отура албайсың. Алар да келип мен тарбиялаңызчы, окуучуң болоюнчу деп дебейт. Бирок агай сизден үйрөнөлүчү, анча сабак бериңизчи, же сүйлөшөлүчү дегендей ушулар болуп. Бирок мен менен чогуу жүргөн инилерим көп. Мага абдан таасирленип, ырдаган манерасы деле, ойногону деле, аккордеону деле, же болбосо кандайдыр обон чыгарса деле окшошуп калганы көп учурайт. Ошондой окуучуларым көп, агай дешип, көп андайларчы ошол таасирленишип ырдап жүргөндөр. Абдан жакшы. Анан аларга деле мен ошол атам айткан, ошол агаларыбыз айткан кеңештерди айтам. Сөздү тандагыла, сөздүн маанисине берип. Мааниси болсо, ондо маанилүүрөөк болот ошондо депчи. Эң сонун. Эми чыгармачылык үй бүлө жөнүндө сүйлөшөлү. Чыгармачылык үй бүлө жөнүндө. Мына ушул өзүңүздөр табышканда ушул чыгармачыл дүйнөдөн табыштыңыздар да. Эң алгач ушул жактан таанышып, ушул жактан баягы сөз козголуп, кеп уланып, анан үй бүлө курулду дегендей. Ушул дүйнөдөн болду.
бүгүнкү күндөгү чыгармачылыгын кандай өнүктүрүп келатат ушул жөнүндө айтсаңыздар. Агай, сиз айтып бериңиз анда. Бүгүнкү күндө чыгармачылык. Чыгармачылыгы беле? Чыгармачылык эми биз ушу институттан таанышканбыз. Анан баягы убакыттын тардыгына байланыштуу бизде ошо баягы тагдыр деп коет. Анан биз баш коштук. Биздин ошо дал келип дегендей да, баягы түшүнүгүбүз башка. Анан кийин мунун талантын абдан сыйлайм мен. Бул да өз учурунда бир аз чыкпай калган учуру дагы бир турмуштук шарттарга байланыштуу. Ал эми кайсы учурда чыгып аткан болсоң, ошол учурду кеч деп билбеш керек да. Анткени ошол нерсе буйрук да. Бир Эң сонун. Келиңиздер анда, биз азыр экөөңүздөрдүн чогуу аткарган ырыңыздарды угалы, анан Кичинекей айымдын аты ким? Кичинекей айым менен таанышалбайлы отурабы? Кичүүңүз. бул кичинекей кызыбыз биздин. Кичинекей кызыбыз эжелери сабакка кетишип карай турган ишим жок. чогуу келиңиз. Жакшы да, эркек айлар жанында болгон. Айымды биз эжекебизди сиздин жаныңызга алалы, Ооба. Сен болсоң Апаң мамаңды менен орун алмашып ал, Кел. Ушундай болду. Биз Биз канча дагы үндү шыңкылдаган үндү кантип жакыныраак угуп Азыр атаң менен апаң ырдасын, сен кол чап. Сиз берирээк отуруп алыңыз, Кайсыларды аткарып бересиздер? Биз азыр эме Маркабай Амат сөзү жазылган Кантемин деген ырды аткарып беребиз. Жаштыгым агып, тоосуна
Бали, баракелде, бар болуңуздар. Үнүңүздөргө береке. Үнүңүздөргө береке. Келиңиздер эми үй бүлөңүздөр жөнүндө сүйлөшөлү. Кичинекейиңиздер да эште келген экенсиздер. Канча уулуңуздар бар, канча кызыңыздар бар? Мына ошол тууралуу. Бир 4 кызым бар. Кудай кут кылсын. Сиздердин экөөңүздөр тең мына ушул чыгармачылык жолдошсуздар. Сиздердин жолуңуздарды улагандар. Биздин жолубузду улагандар эми чоң балдарым бир аз консерваторияда уулум иштейт. Мугалим, пианист. Анан кызым скрипкада окуп атып, ден соолугу ашту, токтотуп калды азыр. Азыр жакшы буюрса. Анан кийин 3 кызым ушул эң кичинекейим, 3 кызым экөө чоңдору мектепте. Эң негизгиси азыр бул кыздарымдын музыка болгон табити абдан жакшы. Ошого сүйүнөм мен. Албетте, анткени. Бирок азыр 16 жаштагы кызым мен музыкант болбойм, ата экөөңүздөр жетесиздер, мен башка кесипте болом деп азыр окуусун жакшы окуп, лицейде окуп атат азыр. Эң сонун. Албетте, баягы сөзсүз түрдө эле экөөңүздөр тең чыгармачыл адам болгондон кийин сиздердин жолуңуздарды жолдогон жок дегенде бирөө болсо да жолдойт болуш керек. Ген деген ген деп коет, атадан балага мен ушу балдарымдын, кыздарымдын баягы музыка болгон табити, көркөм өнөр болгон табиттерине сүйүнүп жүрөм да, мындай бир жакшы бийик болуп чоңоюп кетишет. Жакшы. Эми акыркы кездеги оондор, ушулар тууралуу айтсаңыз агай. Эргүүлөр келип атабы? Ушул мына бир аз тыныгуу болгондон кийин, мына ушул кийинки ылдарыман утурсам элдерге жагып атат, анан эми буну бир аз элге жеткизип реклама кылыш максатында ушу азырдап жүрөм ушинтип. Концерттерде да атам, телеберүүлөрдө да атам. Андайын да бир 3-4 ылдарым бар. Буюрса азыр акырындап чыгат. Анан азыр ушу жана айтпадымбы, буга чейин эле мен бул өзү эме мындай бир чындыкты айтканда чыгармачылык бир аз оору деп угушчумун менчи. Оорулардан. Ошол чын экен. Анан мындай деп да угуп жүрөм. Бир 40 жаштын тегерегинде өзүнчө бир башкача бир сезимдер болот деп. 50 жаштын тегерегинде ушундай болот деп. Анан ошол чын окшойт, ошо эмнегедир менде ушундай бир нерселер чыгармачылыкка болгон дагы бир башка мындай бир дем күчтөр пайда болгондой сезим. Балким демек сиздерди дагы кийин, мына бул келечекте дагы жакшы жаңылыктар менен күтөбүз балким. Буюрса, эми негизги максат жакшы чыгармалар жаратуу. Азыр менде жакшы ойлор, максаттарым бар, ушул жакшы ондорду чыгарсам экен, жакшы текстери бар. Жакшы, сөзсүз түрдө күтөбүз. Анан Кудай буйрса, сүйүнбө эженин аткаруусундагы дагырларды биз байма-бай угуп турсак. Кудай буйрса, ал сөзүн максатыбыз, биздин максатыбыз. Эң жакшы. Таң эрте келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте, мукам обондоруңуз тырдап, жакшы жаңылыктарыңыздар менен бөлүштүңүздөр. Элге болгон каалоо тилегиңиздерди угуп, анан эфирибизди аяктайлы. Рахмат. Биринчиден ошо сиздерге чоң рахмат жалпы жамаатыңыздарга. Ошо элге уктуруп, бизди элге ырлар таптырлатып, суроо жооп алып, жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат. Ар дайым ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Андан тышкары жалпы эл журтубузга тынччылык өлкөбүздө, бейбитчилик, тынччылык болсун, өнүгүү өсүү болсун. Айтканыңыз келсин. Анан бизди ушу бул наам алганга чейинки эл журттун колдоосу бар, мен аларга рахмат айтам. Ар дайым мен жөнүндө жакшы пикирлер жазып айтып жүрүштү. Андан кийинки мына наам беришти, туура баасы берди деп айтып атышат эмелдер. Мен өзүмдүн жеке ыраазычылыгымды айткым келет ушу мына жетекчилер чөйрөсүнө. Анан эми быйыл абдан таттуулар алды деп атышат. Мурдагы таттуу алган таттуулар да бар да, аларга да ийгилик каалайм. Мына быйыл мен менен кошо алган таттуулардын баарын куттуктайм. Андан кийинки биздин айрым курбуларыбыз бар, чогуу жүргөн, чогулдаган сапаттуу ырларды, сапаттуу сөздөрдү жазган жакшы чыгармачы чөйрө бар. Мен аларды дагы алат деген ишеничтемин. Анткени быйыл мен ар бирин талдап келсек баары жолу мындай таттуулар алышты. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Бекем ден соолук, чыгармачылык ийгилик жана үй бүлөлүк бакыт каалайбыз.